Коктейль. Марат Жанбараков. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Ал жака эмнеге бардыңар эле? Жаш сержант дал болуп отурган толмуш жигиттен сурады. Юра сүйлөшүп жүргөн кыздын ачкычты таштайм деп бурулган. Тааныйсыңбы Юранын сүйлөшкөн кызын? Жок, көрдүңбү аны? Көрдүм, бирок алысыраактан. Анын үстүнө чачы жүзүн жаап турган. Сары чачтуу, узун бойлуу кыз болчу. Коңшулары да таанышпайт экен. Сары чачтуу кыз жүргөн дешет. Башка эч нерсе айтышкан жок. Деги окуя кандай болду? Биз эч нерсени түшүнбөй калдык. Унаанын алдында Замир отурган. Юра сыртка чыкканда ал терезесин түшүрүп бир нерсе сүйлөп жаткан. Капыстан эле башына тапанча такап калды бирөө. Биз унаанын артында болгондуктан дароо ортодогу кичинекей терезени жаба калдык. Башкысы акчаны сакташ керек болчу да. Юрачы? Юраны байкабай калдык. Кийин чыкканда карасам канжалап жатыптыр. Ал ачкычты берип жатканда эле атышкан окшойт. Балким ошол сары чач кыз атты. Жок, атпаптыр. Катуу бир нерсе менен башына чапкан окшойт. Баш сөөгү сынып дароо жан бериптир. Кызды жалгыз Юра тааныйт турбайбы? Кашайгырдыкы десе. Эми аны кайдан табабыз? Баса, канча акча бар болчу дедиңер? $147,000. Сержант таң калганын жашырбай ышкырып койду. Бул түнү түн бир окумда Санжардын батирине милициянын ыкчам тобу бастырып кирди. Санжар менен Нурдин эки кыз менен эс алып отурушкан. Күтүшкөн эмес эле. Колдорун кайрып бөлүмгө алып барышты. Толтура адамды киргизип чыгарып жатышыптыр. Начальник эмне болду? Түшүндүрүп койчу. Санжар кадимки олуттуу калыбында суроо узатты. Ыкчам топтун командирине. Анткорлонбочу, Саке. Инкассаторду тоногонуңду билбейт деп жатасыңбы? Менби? Анан менби? Канча акча уурдадым, ошону айтып койчу. Санжар чын дилинен каткырды. Кир, көп сүйлөбөй. Командир колу кишенделип турган Санжарды эки милиция кызматкери отурган бөлмөгө алып кирди. Санжар, биз шаарды тешип бүттүк. Шектин баары сага түшүп жатат. Өзүң билип эле мойнуңа алганың жакшы го. Эмнеге менден шектенип жатасыңар? Лиза Павлова деген сени менен жашаган кызбы? Ооба. Кайда ал? Курбусунукунда болсо керек. Буту сынганда ошол жака кеткен. Анткорлонбочу. Чогуу тоноого катышканын билем мен. Тиги орус чалдын башын айлантып койгон турбайбы? Биз азыр аны издеп жатабыз, тапсак эле ишиң бүтөт. Апей, Лиза тоноптурбу? Кой, начальник. Анын бир жумадан бери буту гипстелип төшөктө жатат мен билгенден. Каерде жатат? Көрсөтөйүнбү? Мен кечээ барып акча таштап келдим ага. Санжар айткандай эле Лиза жатаканада курбусунукунда буту гипстелип жатыптыр. Тергөөчүлөр кыздын жүдөмүш кейпин карап, дарыгердин бир жума мурун буту сынып түшкөнү боюнча билдирмесин окуп, кайсалактап туруп калышты. Рентген кагаздарында кыздын буту кыр сөөгүнөн чорт сынып кеткени даана көрүнүп турат. Орус кыз десе бая эле Санжар калкалап жүргөн кыз дедиңер окшойт. Менин бул жерде тиешем жок. Билесиңер го, мен мыйзам бузбай калгам. Инкассаторду тоногон табышмактуу кызды башка жактан издегиле, деди Санжар ишенимдүү. Бегимайдын окуу жайга каттабай калганына көп болду. Ал түнкү жашоого биротоло көнүп алды. Түнкү клубтар, жаңы пайда болгон курбулар кыздын жан дүйнөсүн эле эмес, тышкы келбетин да өзгөртүп койгондой. Күн өткөн сайын анын кийимдери ачыгыраак болуп баратат. Төшү жак жайган, этеги кыска жибек көйнөктөр кыздын чырайын ого өтөр арттырып коет. Ач карышкырдай тиктеген эркектерди сынай карап, ан сайын теңсинбей калат Бегимай. Мен силер үчүн өтө эле кымбатмын дегендей карайт аларды. Аны козудай жоош кылып кое турган бир эле эркек бар. Ал Болуш. Болуштун жанында Бегимай алсыз, кумарлуу, бир эле учурда тентек, бир эле учурда жоош болуп чыга келет. Болгон аракети менен элүүнүн кырына келип калган ушул эркекке жагууга жан өрөйт. Себеби Болушсуз ал эч ким эмес. Муну кыз жакшы түшүнөт. Бүгүн да окуу жайына барбай койду. Андан көрө уйкумду кандырып, түш ой Болуштун келишине кам көрөйүн деп ойлогон. Жылуу төшөктө жаткан убакта капыстан шарак этип эшик ачылды. Болуш келип калдыбы деп чочуп кетти. Ал аны бул жасанбаган кейпинде көрбөшү керек. Шапа-шуп ордунан тура калып күзгөгө каранды. Чачтары саксайып, уйку көрбөгөн көздөрү кызарып шишип калыптыр. Бирок бул Болуш эмес болчу. Сиз, чачын тысырайтып аркага байлаган, жашы өтсө да мүчөсү келбеттүү Болуштун аялы Аружанды Бегимай таң калып карап калды. Мен ушинтип келип калдым, деди Аружан салаваттуу. Күтпөсөң керек, коркпо. Мен сенин чачыңды жулуп, жулмалайын деген деле ниетим жок. Сойкуга кол тийгизгидей мен эмне, арсыз аял белем.
Мага айтып келишсе ишенбептирмин. Бүгүн атайын чыгынып, абышкан бөпөлөп жаткан кайсы сойку болду экен деп көргөнгө келдим. Сен экенсиң да көрсө. Мен сенин ушундай экениңди билгем. Үйгө дуулатпай экенин баласы менен келгениңде эле бир арзан адам экенин көзгө урунган. Бир чети ошол жигитти таштаганың рас болуптур. Сен анын тырмагына да татыбайсың. Ал көзүндө оту бар жигит болчу. Сендей сойкудан арылганына сүйүнсүн. Сага эскертип коеюн. Убакыт өтөт. Сулуулук кетет, сен да карыйсың. Менин абышкам карыганда менин төрүмдө, менин балдарымдын төрүндө отурат. Сен талаада каласың. Сендейлер талаада калышы керек. Эч кимге кереги жок болосуң ылайым. Өмүрү төрөбөй кал. Жакшылык көрбө, азап көрүп жүрөт. Аружан эч бир эмоция калтырбай кадимки калыбында Бегимайды каргап жатты. Кыз көзүн алайтып гана туруп берди. Оозунан сөз чыкчудай эмес. Аружан жанына жакындап келгенде да дал болуп туруп берди. Көзүмө кара, түбүңө жетем сенин. Аружан колунда жанатан бери катып турган баштыктагы түшүнүксүз нерсени алып кыздын башынан ылдый чачып жиберди. Кыз чочуп кетти, бирок Аружан чачкан нерсе кадимки эле боз топурак экен. Мүрзөнүн топурагы, каргыш тийгизе турган окулган топурак. Аружан жанагыдай эле салаваттуулугунан жазбай сүйлөп, жай басып чыгып кетти. Кыз жуунуучу бөлмөгө чуркады. Арсен аэропорттон чыга калып эле таксиге отурду. Оштон таңкы рейс менен учуп келген. Ак өргөгө айдаңыз байке, деди ал арткы орундукта отуруп жатып. Бишкек жашыл түскө боенуп баштаптыр. Дарактар жаңыдан жалбырак кое берип коюшат. Куду жаз менен жаңы жашоо башталып жаткандай, чар тарап жаңы, таза, көркөм көрүнүп жатты. Эми баары башкача болот, деди Арсен зуулдап келе жаткан унаадан сыртты тиктеп. Ойлору акырында орундала баштаганы жигитти кубантты. Чыңгыз Жалалабаддын алыскы айылындагы чоң атасыныкына жетип, акчаны бекем катыптыр. 1-2 айдай ошол жакта болуп анан Бишкекке келмей болду. Ага чейин Арсен бул жакта акчаны кайда жумшоо боюнча өзүнчө план түзөт. Санжар буга макулдук берди. Арсендин бардык нерсени ойлонуп жасаганы, айлакерлиги, башкалардыкына окшобогон өзгөчө көз карашы, каракчылыкка гана мээси жеткен Санжарды багынтты окшойт. Бул жигит менен жерде калчудай эмес экенбиз деп өзүнчө чечим чыгарып, ал Арсенге толук ишенерин билдирген. Муну 4 эсеге көбөйтсө болот деп Арсендин ишенимдүү айтканы Санжарды өрөп күтүп жиберген. Кыялында миллиондорду санап баштаган. Чыңгызга убакыт өтпөй жаткандай эле болду. Чоң атасынын 2 бөлмөлүү жалпак тамында керейли кечке жатат. Тажаганда эшикке чыгып жумуш кылмыш болот, сыналгы көрөт. Түн кирип калган чакта уурулук кылып жаткан кишиден бетер сак-сактап айланасын карап алып, үйдүн ичиндеги чоң атасы картошка сактачу ороого кирип келет. Келет да кынаптап тизилип Кытайдын көк баштыгына салынган жашыл долларларды карап отура берет. Мына бүгүн да ошентип отурат. Телефонун алып чыгып календарын карады. Санжарлардын келишине дагы 1 күн калыптыр. 2 ай зымырап өткөн экен. Алар бул убакта бири-бирине бир да жолу чалышкан жок, кабарсыз жүрүштү. Ал баарын даярдап койгон. Эшикке Санжардын БМВсы келгенде шарт ороого түшө калды да акчаны кара сумкага салып чыкты. Унаада Санжар, Нурдин, Лиза отурушкан экен. Досторунун келишине Арсен мыктылап даярданды. Атайын элиталуу үйдөн бир батирди ижарага алып, берекелүү дастаркон жайды. Биринчи жеңиштин урматына майрам уюштуруп жаткандагысы болчу. Дээрлик 3 айга чукул убактан бери Арсен аракет кылды. Жаңы жол издеди. Эми акырында ошол жолго түшүш керек. Балкондо туруп тамеки күйгүздү. Бишкек адатынча кымкуут, чуулдаган, зуулдаган унаа үндөрү угулат. Жарк-журк эткен көчө шамдары, шаар түн жамынса да кайдадыр шашкалактаган адамдар. Ушунун баарына көз салып туруп Арсен өзүнчө бул шаар меники болот деди ишенимдүү. Дал ушул маалда коңгуроо кагылды. Эшикти ачканга жөнөдү жигит. Арсен кандай? Сени сагынып кеттим десең, эшик ачылар менен эле Лиза Арсендин мойнуна асылды. Сен азаматсың, деди Арсен аны кучагына алып жатып. Эми башкалар менен учурашайын, Санжар эке кандайсыз? Санжардын колун бекем кысып анын далысынан таптады. Биз жасадык деген ишараты болчу. Экөө бири-бирин үн сөзсүз түшүнүштү. Чика досум, сен алтын жигитсиң. Чыңгыз менен да бекем кучакташты. Нурдин аке, сиз эркексиз. Аны да далысынан таптады. Баары жуунуп таранып стол үстүнө отурушкан соң Арсен сөз баштады. Босогодон эмнеге баарыңарга кучак жайдым дейсиңер?
Мен өзүм оңой менен бирөөнү кучактабайм. Адамдарга боорумду ачкандан коркуп калган кишимин. А силерге менин кучагым кең. Ар бириңди коргоп, батырып алганга бар күчүмдү жумшайм. Себеби силер менин эң ишенген, эң баалаган адамымсыңар. Биз жасай турган иштер али алдыда. 1–1,5 жыл. Ушунчо убакыт бергиле. Ар бириңер көксөгөн унааңарды айдайсыңар. Каалаган үйүңөрдө жашайсыңар. Бир гана нерсе жанымда болгула, сатпагыла. Биз бул шаарды багынтабыз. Калгандары тыптынч болуп угуп отурушту. Сүйлөп бүткөндө баары ордуларынан турушту да колдорундагы шарапты кагыштырып ичти. Кана айтчы, эмненин ичинен чыкканы жатабыз, деди Санжар шарапты ичип бүтүп. Жер алабыз. Сокулук менен Бишкектин ортосундагы аймакта 5 гектар жер турат. Айланасынын баары сатылып кеткен. Ошол жерде гана эгин эгилип турат. Анан мен тиешелүү кишилер менен сүйлөшүп койдум. Кызматы бүтүп бараткан кишилер. Аларга акча керек. Ал жерди болбогон эле акчага алабыз да жер тилкелерге бөлдүрөбүз. Бирок жарым жылда баасы асмандайт. Ар бир ченелген жер тилкени $1000 тегерегинде алсак, жарым жылдан кийин ар бирин 3–4 миңден сатабыз. Жарым жылда баасы кымбаттайт деген кепилдик барбы? Мен кепилдикмин. 3 айда кымбатташ керек. Өзүм жарым жыл болуп калышы мүмкүн деп жатам. Негизи бул жерге ашыгып жүргөндөр толтура. Арсен, бул албетте жакшы нерсе. Бирок акчанын жарымын Тажикстандан героин тарткандага колдонсок кандай болот? Москвага ташымакпыз. Менде тааныштар бар. Санжар эке, каршылыгым жок. Мен болгону мыйзамдуу иш жасайлы деген аракет көрүп жатам. Мыйзамдуу ишти күтүү керек. Мен сунуштаган дароо ишке ашчу нерсе. Бирок кармалып калсаңыз баарын жок кылып кое турган нерсе экенин да унутпасаңыз, биринчи мыйзамдуу түрдө көбөйтүп алалы. Жанагы жерди алып сатып бүтөлү. Ошондо ар кандай форс-мажорго даяр болуп калабыз. Санжар Арсендин айткандарын туура көрдү, үндөбөй калды. Арсен көрөгөчтүк кылыптыр. Ары чуркап, бери чуркап жүрүп баягы эгин талаан алганга жетишкен болчу. 4 ай өтпөй ал ээлик кылган аймакта баалар асмандады. Эмки кезек Санжарда болчу. Ал толугу менен бир унаанын тетиктерине жашырып героин жүктөп Орусияга жөнөп кетти. Кармалсам чыгарып алар киши бар деп ишенимдүү эле. Себеби бул учурда Арсендин жер тилкелери сатылып бүтүп, зор акча сейфке келип түшкөн болчу. Санжар менен Нурдин Москвада 2 айдай жүрүп калышты. Бул аралыкта ал бирде Чыңгыздын, бирде Арсендин наамына жума сайын көп суммадагы акча которуп турду. Лизанын болсо эч нерсеге башы оорубай калды. Ал мурда келечеги үчүн тынчсызданар эле. Азыр болсо каалаган кийимин кийип, каалаганын ичип жеп жүрөт. Келечекте ал эч эле болбоду дегенде үйлүү, унаалуу болот. Эгер эч кандай кырсык же дагы бир тоскоолдуктар болбосо, Лиза ханышадай жашай берери бышык. Буларды ойготпо, таңга жууп келишти, уктап алышсын. Арсен капыл-тапыл өз бөлмөсүнөн уйкусурап чыгып, конок бөлмөдө уктап жаткан Санжарды көрүп кыйкырып жиберейин деген Лизага карап сүйлөдү. Биз учакта уктап алганбыз. Көзүн жумуп жаткан Санжар кел дегенсип Лизага кучак жайды. Кыз анын кучагына жыгылды. Так, иштериңер кандай? Эми сүйлөгүлөчү. Балким тамак үстүндө сүйлөшөбүз. Жок, Арсен, мен алып кеткен товардын акчасы канча болду? Баардыгы сиз экөөбүз ойлогондон да мыкты. Мен жаңы тааныштарды күтүп келдим. Жакында дагы товар жөнөтөбүз. Сиз мыктысыз. Баарыбыз сизге ишенип жүрөбүз да. Лиза Санжарды өөп койду. Акчасы бар адам башкалардын көзүнө бөлөкчө, сыйлуу болуп көрүнөрүн Арсен жон териси менен сезип баштады. Кайда барбасын? Аны кучак жайып тосуп алган адамдар, алтын, доллар, банги заттар менен соода кылган тааныштары көбөйдү. Тааныштардын тааныштары мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо кызматкерлери, кылмыш дүйнөнүн барандуу өкүлдөрү болуп чыгып жатты. Бара-бара Санжар менен Арсен жөнөкөй жигит, жөнөкөй эле каракчы эмес, жогорку катмардын өкүлдөрүнө айланып баратышты. Кылмыш дүйнөсү менен да, жөнөкөй ишкерлер менен да мыкты иш алып бара алган, адамдын тилин таап, кирешенин көзүн буйдалбай көрүп турган Арсен сындуу жигиттер жогорку катмарда дале саналуу болчу. Санжар ар убак дал ушул жигит менен кез келишип, иш баштап калганына ыраазы болуп кетет. Ананчы, бул жигит бир дагы долларын бекерге коротпойт. Баш оту менен жумушка кирип кеткен адам убакыттын кандай өткөнүн сезбей калат экен. Дагы болсо, дагы көбөйсө деп отуруп Арсен бир нече жылды жашабай эле акча көбөйтүү менен өткөрүп жибергенин эми сезип отурат. Бирок бул жылдар бекерге кеткен жок. Тажрыйба, курчтук, бардык нерсени анализдөө, сактык, анан чоң акча жоголгон жылдар үчүн алынган болжо болчу. Телефон бетине бадырая Лиза деп жазылып чыкты.
О, сары кыз, кандай Арсен, биз жака качан келесиңер? Тынччылыкпы? Ооба, болгону түндө Жамкенин досторубуз деп бирөөлөр келип кетишти. Эмне дейт? Салык төлөгүлө, бул биздин аймак дешти. Сауна Санжардыкы деп айттыңбы? Ооба, мас немелер экен, сөзгө деле келишкен жок. Эмеректердин бир экөөнү талкалап жиберишти. Сага тийишкен жокпу? Жок. Азыр. Телефонун кое салып эле башка бир номурду тере калды. Алло, Эркин байке, кандайсыз? Жакшы, Арсенчик, өзүңчү? Жакшы, Эркин байке, өткөндө белек берип жибердим эле, алдыңызбы? Ооба, рахмат. Эркин байке, түндө Лизага Жамке дегендин балдары барышыптыр. Салык биздин аймак дешиптир, кыскасы. Ой, Арсенчик, камсанаба, мен азыр балдарды жиберем. Андан көрө Ош жака качан келесиң? Буюрса эртеңдерден го. Келе бер укам, тигинден камсанаба, беймарал. Келгенде чалып кой, чайлашалы. Маселелер мына ушинтип чечиле турган болгон болду. Арсен Лизанын тынчын алган балдары эми ал саунанын кожойкеси болгон сулуу орус кызын алыстан айланып өтүп калаарына бөркүндөй ишенет. Азыр эле аны менен сүйлөшкөн Эркин байкеси укук коргоо органдарындагы Оштогу таасирдүү адам экени анын бул ишенимин ого бетер күчөтүп турду. Бардыгын акча, анан тааныштар чечет. Бул сөздөр Арсенге жашоонун мыйзамы болуп калган. Ох, кандай керемет ия. Буу бөлмөдөн чыккан Эркин айне кидиштеги сыраны жарымдата ичип сүйлөнүп алды. Санжар кайда? Ал Дубайга кеткен. Эмнеге? Иштери менен. Түшүндүм. Азамат экенсиң, Арсен. Тияктында менин да тилимди таап, баса бир Гелендваген келди мага. Кереги жок беле? Эмне болгон Гелендваген? Литвадан уурдалган. Бул жака сатылып кетиптир. Кечээ жакында алып келип токтошту. Сиз... Ооба, документтерин чики-чики кылып берем, алам десең. Баасы кандай болот? Эми экөөбүздүн соодалашканыбыз уят го, өзүмдүн укаң болсоң. Документтер бүткөндө кабарлап коюңуз, чика $20,000 алып барып берет. Келиштик, жакшы күн болду мага. Эми жанагы ойрондордон болсо го, Эркин семиз денесин бүлкүлдөтүп каткырып алды. Капкара Гелендвагенди Чыңгыз 3-4 күндөн кийин Эркиндин үйүнөн айдап келди. Гүр эте короого кирип келген унааны көргөндө Арсендин денеси дүркүрөп кетти. Гелендваген, ким ойлоптур? Жетпес кыял эле го. Жигит болушунча Бегимайды ойлобой коюуга аракет кылды. Бирок көз алдына болуштун ак Гелендвагене отурар замат көздөрү жайнай түшкөн назик кызды эрксизден эстеп алды. Жигит рульга отурду. Арсенге бул унаа куп жарашып калгандай. Жигиттин рульда отурганы тим эле баатыр өз аргамагын таап алгандай элес калтырды Лизага. Сыртынан карап жигитке суктанып алды. Баралына келип булчуңдары чыңалып турган, куу десең куулугу, акыл десе акылы бар, капкара көздөрү адамды тик караган, кийген кийими да мыкты жарашкан. Бул жигит каалаган бийкечин бир көз карашы менен имерип алмак болуш керек. Бирок ал эмнегедир сус. Кыздарга деле кыйратып көңүл бурбайт. Акчанын артынан сая түшүп алгандай, аны киреши гана кызыктырат. Так эле Лиза ойлогондой болду. Гелендваген Арсендин эң мыкты темир досуна айланды. Кайда болбосун ошону чаап жөнөйт. Мурда Ош Бишкекке учак менен каттачу болсо, азыр эринбей Гелендвагенин айдап алат. Жигиттин ансыз да күчтүү харизмасы Гелендвагени менен эки эсе өскөндөй. Бирок бүгүн биринчи жолу ал темир тулпарынын рулунда эмес, арткы орундукта мелтиреп ойлонуп Ошту көздөй келе жатат. 4 жыл убакыттан кийин ал капыстан Бегимайга жолугуп калды. Эч нерсе өзгөрбөптүр. Экөөндө тең бири-бирине болгон белгисиз тартылуу бар экен. Өздөрүнө ээ боло албай калышты. Жок, сезимдерге алдырганга болбойт деп өзүнчө бүтүм чыгарып алды. Анын башында бир башкача жинди идея бышып жетилди. Ооба, эми ал болушту да Бегимайды да сыздатат. Өзү кабылган кырдаалга аларды кептейт. Ошондогу көкүрөк күйдүргөн сезимдердин баарын алар да сезгидей кылат. Өксүтүп ыйлатат. Убакыт Арсендин жарасын дарылабаптыр. Карт жарасы сыйрылып, дымып калган кек кайрадан жалындап көкүрөгүндө күйө баштады. Аз калды. Апасы келгенде жуунуучу бөлмөдөгү сууга агызып жиберген алакандай кагаздагы телефон номурду Бегимай эми эч унута албаса керек. Жинди немедей башында кайра-кайра кайталап жатат. Эмне кылса экен? Чалышы керекпи? Чалбай эле койсочу, деги эмнеге үмүттөнүп жатат Бегимай? Бир кезде таштап болуштун кучагына кире качкан өзү. Акчага азгырылган Арсен эмес, жигитти чаңган Бегимай эле го. Бирок ал азыр ушунча жылдан бери канчалык өзүн алдап келгени менен жүрөгүнүн караңгы бир бөлүгүнө Арсенге болгон сезимин бекитип койгонун сезди.
Болгон учурунда ал сезимдерди анын акчасы жок, аны менен кадимки турмушту эле кечиресиң, жомок болбойт, чет мамлекеттерге саякат, шопинг болбойт деген шылтоолор менен жаап жашырып койгон экен. Эмичи, жиндилик кылыптырмын деди кыз өзүнчө бир чекитти тиктеп отуруп. Эми ал жигиттин түспөлүн көз алдына тартып алып суктанып отурду. Зың кыйган жигит болуптур. Көздөрүчү, оттуу көздөр, арбап ала турган, жинди кыла турган, баш ийдирип ала турган көздөр. Бир кезде ошол көздөр сүйүүгө толуптурчу, Бегимайды бир башкача берилүү, ишеним менен карап турчу. Азырчы? Азыр ал көздөрдө жалын, өзүнөн өзү ашыкча ишенүү, айткандан кайра тартпоо, өжөрлүк, куулук толуп алгандай. Анда адамды чакырып турган өзгөчө бир жагымдуулук ошол кезде сен мага ким болуп калыптырсың деген текебердик айкалышып калыптыр. Көздөр унутулчу да эмес. Бегимайдын жүрөгү унтуп алды. Жүрөк байкуштун көксөп келген ошол көздөр, ошол орой, катуу колдор, ишенимдүү чыккан каргылданган үн болчу тура. Кечээ ошол кол кармаганда, ошол көз караганда, ошол үн шыбыраганда жүрөк балкып, эрип, тентек кулундай алда кайдагы сезимдерге берилип кетти го. Жыргал болду жүрөккө, жагымдуу азап тартып жатты кыз жүрөгү. Болуш бул күнү кеч келди. Бир күн Бегимайдыкында, бир күн өз үйүндө, аялы Аружанын маңдайында болот. Кыязы ак никеде өткөн ондогон жылдар адамдарды бири-бирине биротоло көндүрүп салат окшобойбу? Болбосо Аружан Болуштан ажырашууну талап кыла алат болчу. Жаш токол таап алганын көрүп турса да, жүрөгү жанчылып жатса да, күйөөсүнөн алыстай албай койду. Керек болсо ичинен аны актады. Мындай энергиясы ашып ташып турган, анча-мынча жаш жигиттерден чапчаң жүргөн эркекти мойнунан жип менен байласаң да, жаш өткөн соң көздүн нуру өчүп, сулуу жүзгө бырыш түшкөндөн кийин, сымбаттуу мүчөнүн сыны кеткенден кийин кармап туруу мүмкүн эместей туюлду Аружанга. Албетте, башында кыр көрсөтүп таарынымыш этти, урунумуш болду, бирок акыры көнүп берди. Болуш Аружандын биринчи сүйүүсү, өз каалоосу, биринчи өпкөн жигити да болгон. Кезинде бул экөөндө тең бири-бирине болгон сүйүү алоолоп күйүп турчу. Алардын үйүндө дайым күлкү жаңырып турар эле. Үй бүлөм дегенде эт бетинен кетип, күн-түн дебей уйку көрбөй, биз башкача жашашыбыз керек. Менин балдарым чет мамлекеттерде окуйт. Аларда каалаганы болот. Эч нерседен өксүү болбош керек деп жүрүп, Болуш далай бийиктикти багындырды. Балдары, Аружаны, алардын келечеги ага өзгөчө шык берип турчу. Мына ушул өжөр, чыдамкай, өзгөчө акылдуу, үй бүлөсүн, балдарын биринчи орунга коюп жүргөн. Алар үчүн жанын берүүгө даяр болгон Болуштун бир кемчилиги бар. Ал ашыкча кыз жандуу эле. Үй бүлөсүн эч убакта таштабасын билет. Аружанга чыккынчылык кылып жатканын да туят. Бирок көңүлүнө толгон кызды кыя өтө албай калмайы бар. Эч эле өзүнө өзү ээ боло албай калат. Качан ошол кыздын жүрөгүн ээлеп, анын бардык сырларын билип, аарулугун булгап бүткөндөн кийин гана баягы жырткыч сезими тынчый түшөт. Көксөөсү суугандай болот, бирок жашоодо сулуулар көп экен. Эми гана бир кыздан көңүлү кала түшүп, кийинкисине көз арта берчү. Ошол мүнөзү жаштыгында бар болчу. Карылыкка аяк басканда да калган жок. Бирок Болуш кыз жандуулугун эч убакта кемчилик катары көрчү эмес. Күчтүү эркек бардык тарабынан күчтүү болуш керек. Ал кыздын жүрөгүн да, жаңы бийиктиктерди да багынтканды билиш керек дечү. Ошентип жүрүп капыстан Бегимайга жолукту. Бул кыз өзгөчө болчу. Болуштун табитиндеги эң идеалдуу кыздай көрүндү. Балким сүйүп калды. Айтор, жоодураган кара көздөрү таптакыр күнөөсүздөй сезилген. Узун буттары эликтикиндей түп-түз, кымча белдүү, басканы да, турганы да назик. Ар бир манжасынын кыймылы эле өзүнчө бий сыяктуу көрүнгөн. Адамды тартып турган башкача шыңгыр күлкүсү бар бул кыз Болушту өзгөртүп койду. Кыз да жан дилинен Болушка жолуктурган тагдырына ыраазы болуп келген. Болуштун көңүлүн табууга ал чын дилинен аракет кылчу. Бирок кечээки түн көп суроолорду пайда кылып койду. Ооба, Бегимайды кумар азгырды, жинди кылды. Арсендин колу тийгенде эле дене бою дир этип балкып калып жатты. Ал кайрадан Арсенди көргүсү келип жатат. Бирок сырттан Арсен эмес, Болуш келди. Чачын ак баскан, чендейген курсак байлаган Болуш кирди. Мурда Бегимай аны сымбаттуу эле эркек деп эсептечү. Бирок кечээ Арсенди көрүп алгандан уланбай Тор азыр Болуш анын көзүнө кейпи суук картаң адамдай көрүндү. Кандай алтышка? Болуш Бегимайды жүзүнөн сүйдү. Жакшы, өзүңүз?
Эмне маанайыңсыз? Жок, жакшы эле. Сен бир аз башкачасың го. Кирип келгенде эле мойнуна асыла калчу Бегимайды тааныбай турду. Кыз көздөрүн ала качат. Бул эмне менин көзүмө чөп салганбы деп ойлоп кетти болуш. Жок, жакшы эле баары. Мен жаңы эле турган болчумун. Жууна калайынчы деп шашкалактап жуунуучу бөлмөгө жөнөдү. Бегимай, эсиңе кел. Сен кечээ болушка чыккынчылык кылдың. Ал сага баарын берип жатат го. Жаш оң жомоктогудай. Арсен сага кайтып келер келбесин билбей туруп, колуңдагы рызкыдан баш тартпай тур. Арсендин кечиримине татыш үчүн толтура убакыт кетет. Ал деги кечиреби, кечирбесе, кайтпаса, болуштан баш тартуу канчалык туура? Туура эмес. Таптакыр туура эмес. Эч нерсеси жок каласың, Бегимай. Бегимай муздак суунун алдында туруп алып өзүнө өзү акыл үйрөтүп жатты. Өзүн колго алды да халатын жармаштыра коюп ваннадан чыга калды. Кечирип коюңузчу, бир аз ыңгайсыз сезип жаткам өзүмдү, деди. Ал төрдө сыналгы тиктемиш болуп вискиден уурдап отурган Болуштун маңдайына барып. Түшүндүм, деди Болуш жылмайып. А сиз мени сагынган эмессиз го, э? Сагындым. Сагынган киши сиздей болбойт, деди Бегимай кыткылыктап. Жолдон чарчап келгенге Арсен уктап калган болчу. Ойгонсо бир түн окун болуп калыптыр. Телефонун тиктеп, саат канча болгонун билмекчи болуп жатканда эшиктин коңгуроосу кагылды. Ким түндө келген? Өзүнчө сүйлөнүп алды. Оштогу бул элиталуу батирде Лиза, Санжар, Нурдин жашайт. Бирок алар түнкүсүн саунада болушчу эле. Санжар күн куру эмес ошол жакта өз маселелерин чечет. Анын үстүнө түнкү турмуш анын жумуштарына ыңгайлуу. Түн анын көп күнөөсүн жашырып келет. Алардын түндө келбешин билген жигит алдан эни сезгендей тапанчасын алып эшик ачканы жөнөдү. Ким? Арсен, Лизанын үнү чыкты. Ой, сага эмне болду? Эшикти ачкан жигит бир колуна Мартинин жарымы бош бөтөлкөсүн кармап алып теңселип турган Лизага күлүп карады. Эмнеге сен ошко келгениңди айтпайсың? Санжар акейге айтпадым беле. Кир, а эмнеге сен саунада эмессиң? Саунада администратор деген бар, Санжар бар, Нурдин бар. Негизи сен сөздү башка жака бурба. Мен сени сагынып жүргөнүмдү, ошко качан келет деп күткөнүмдү билбейсиңби? Лиза, сен кандай таш жүрөк немесиң? Мен качанга чейин сага жалынып жалбарышым керек? Мен сени канчалык сүйөрүмдү сен таптакыр билбейсиң. Качан болбосун Санжар аке дейсиң. Санжар менен сүйлөшкөнбүз баарын. Мен ага сени жакшы көрөрүмдү айткан, ал түшүндү. Ал эч качан мени кармаган эмес. Ичкери кирчи, Лизка. Уф, мен чарчап бүттүм. Кыз ичкери кирип бут кийимин чечип жатып сүйлөдү. Арсен кызга эмне деп жооп берерин билбей турду. Анын жообун күтпөй эле Лиза сүйлөй берди. Сенин жообуң мага белгилүү. Мен сени сүйө албайм дейсиң. Толтура шылтоолоруң бар. Акыры мен сага татыксызмын да, туурабы? Мен ким элем? Балдар үйүнөн чыккан бир шордуу орус кызмын. Дагы жакшы мени Санжар коргоп калды. Мен ага өмүрүм өткөнчө ыраазымын. Билип эле турам, мен туңгуюктамын, бирок сени сүйөм. Ушунун айынан жүрөгүм ооруп өзүмдү коерго жер таппай жүрөм. Мен кантем, айтчы, Арсен? Жигит Лизаны аяп кетти. Бул байкуштун чынында көрбөгөн азабы калган эмес. Акыры өзүнө тартты да кучагына алды. Лиза шолоктоп ыйлап баштады. Сен менин эң жакын адамымсың, Лиза. Мен сенин жүрөгүңдө болгум келет. Жүрөгүмдөсүң, Лиза. Сенин өзгөчө ордуң бар ал жакта. Мен сага көп бала төрөп бермекмин. Ата-энеңе эң мыкты келин болмокмун. Сенин бактылуу болушуң үчүн жан дилим менен аракет кылат элем. Чарчап келсең ысык тамак менен тосуп алам. Керек болсо бутуңду жууп берет элем. Мен сага үйлөнгүм келип баштады. Какшыктаба, карачы кандай таш боорсуң. Менин сезимдеримди шылдыңдап жатасың. Лиза, алтыным, мен эч эле сенин көңүлүңдү ооруткум келбейт, анткени жакшы көрөм, сага ишенем. Алдыда эмне бар, эмне жок экенин эч кимибиз билбейбиз. Бирок билип кой, мен сени жакшы көрөм, чындап. Бирок бул сүйүү эмес да, э? Лиза үмүттөнө Арсендин көздөрүнө карады. Жигит жооп берген жок. Кыз да такып сурабады. Мен кеттим, алтыным. Болуш маңдайынан өөп жатканда Бегимай ойгонуп кетти. Жакшы барыңыз, уйкусурап коштошту. Бирок Болуш сыртка чыгаар менен кыздын көздөрү умачтай ачылды. Арсен, мээсинде кайрадан ушул ысым жаңыра баштады. Телевизорду күйгүздү. Туруп өзүнө жеңил тамак даярдап жеди, жуунду. Айтор эптеп өзүн алаксытып жатат. Бирок Арсен оюнан эч эле кетпей койду. Курбуларына жолугушу керек. Балким ошондо жигит кыздын оюнан кетет. Жасанып алып сыртка жөнөдү. Ак Гелендвагендин рулуна отурду. Дагы эле Арсен ойлорунда курбуларынын жанында деле эч нерсе өзгөргөн жок. Калп эле аларга кошулуп күлүмүш болгону менен жигит тууралуу ойлоно берди. Баарынан кызыгы
Кыз 1-2 жолу айланасын карап көздөрү менен Арсенди издеп жиберди. Ал өткөндө артымдан аңдып үйгө барбады беле, балким азыр да артымда жүргөндүр дейт өзүнчө. Бирок жигит жок болчу. Кыздын маанайы улам чөгүп баратат. Курбулары менен коштошуп сыртка чыкты. Башында Арсендин телефон номурун кайталап жатат. Колдору өзү эле номурду терип баштады. Кыз өзүнө ээ боло албай калды. Чалуу кеткени менен телефонду эч ким көтөргөн жок. Маанайы чөгө түштү. Көңүлсүз рулга отуруп үйүнө жөнөдү. Муздаткычта бузула элек ак шарап бар болчу. Эмнегедир ошол эсине түштү. Барып ошондон татпаса көкүрөгүн өйүткөн куса тынч уктатчу да эмес. Тынчтык проспектиси менен өйдө көздөй зуулдап баратты. Бир убакта күзгүнү карап жиберип артынан капкара Гелендваген ээрчип келе жатканын байкап калды. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болк этти. Кара Гелендваген шашпай, ишенимдүү гана кыздын унаасын жандап келе жатыптыр. Жүзүнө кызыл жүгүрүп, өзүнчө жылмайып алды Бегимай. Газды катуураак тээп ылдамдыгын жогорулатты. Үйү тарапка бурулган жок, түп-түз эле шуулдап келип шаардын сыртына чыгып кетти. Улам күзгүнү карап коет. Кара Гелендваген кыздын унаасы ылдамдаса кошо ылдамдап, бирок ашып кетпей артынан келе берди. Кыз акыры кайсы бир убактарда Арсен менен чогуу болуштун унаасын айдап келишкен эгин талаага келип токтоду. Унаалардын гүрүлдөгөн үндөрү басылары менен айлана мемирип тынчый түштү. Бегимай унаасынан биринчи түшө калды. Күндүз кечке башына толуп калган Арсен тууралуу ойлор жигитке болгон тартылууну күчөтүп жиберген окшобойбу? Жигит да унаасынан түшүп кызга бет алды. Учурашкан жок. Үнсүз сөзсүз эле кучакташып калышты. Жанатан туйлап келе жаткан кыз жүрөгү тынчый түштү. Көксөгөнүнө жеткендей, мени кечирип койчу Арсен, мен акмактык кылган билем, бирок мени кечирчи. Жигит үндөгөн жок. Көкүрөгүндө кек алыуулуп жатты. Ал сагынган кишиден бетер кызды бекем кучактап алды.